Bir күн барсақ, Кыргызстанда bir ақсақал барыңар танисыңар. Мамакеев, Мамбет Мамакеев деген танисыздар, хирург. Бүгін 88-90 жашқа кіріп қалды. Ошо кишинин bir сөзүн угуп мен өтө таасирленип ыйладым эле. Профессор болгон, академик болгон кезим дейт. Биздин Баткентте мурдун балта кесбей калган кез. Ал киши муну айткан жок, ошондой кычыраган кезим дейт. Өзүнчө чоң доктормун дейт. Таанылганмын, атактанга жеткенмин дейт. Дайыма көлгө барсам дейт. Алтыным апам чуркап чыгып, bir чыныда суу менен башыма айлантып, сууду чачып, учуктап үйгө киргизчү дейт. Студент кезимде да ошондой узатчу дейт. Bir күн ошондой кыйын болуп калган кезимде барсам, дагы адаттагыдай чуркап чыгып, сууду башымдан айлантып, садага болоюн алтыным, алдыңа кетейин келдиңби деген. Токтотчу, ушул ырым-жырымыңды дегенде катуу сүйлөп койдум дейт. Качанга чейин ушуну кыла бересиң? Ооба, бул профессор чоң аксакал болуп калган, кыйын болуп калган. Бирок бир канча убакыт өтпөстөн апам өтүп кетти дейт. Апамды узаттым, Куран окуттум, башка кылдым, шаарга келип, кайра 40 күндөн кийин 40-ына бардым дейт. Барсам, баягы кородон апам эмес, апам чыкса кошо чуркап чыккан ити да келген жок жаныма дейт. Ит баягы үйдүн бурчунда жатты, жаныма келген жок дейт. Үйдө айланып ыйладым дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, мен айтайын деген тыйын башка деп эле жүрө бербестен bir күн барып үйдө айланып калбайлы. Жытына муктаж болуп калабыз. Негизги бизди алпеште өстүргөн ата-энени унутпайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кезинде бирөөсү энеси каза болсо ботодой боздоп ыйлап атыптыр. Достору келип көңүл айтат. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Биз бары Кудай үчүн Кудайга bir күн кайтып барабыз. Энеңдин өткөнүнө сабыр кыл, атаңдын өткөнүнө сабыр кыл десе. Досум, мен дейт ахиретке иман келтиргенмин. Бейишке, жаннатка, дозокко ишенем дейт. Ахиретте энеме жолугам дейт. Атама жолугам. Бирок мен атамдын бүгүн өткөнүнө кайгырып ыйлап жаткан жокмун дейт. Эмне үчүн ыйлап жатасың десе, пайгамбардын ушул хадиси эсиме түштү дейт. Пайгамбар аталар дейт, бейиштин эң главный негизги эшиги дейт. Менин үйүмдө бейишке ачылган эшик бүгүн жабылып калды дейт. Аталардын ыраазылыгы бейиштин негизги главный эшиги экен. Ошол эшик барда, кааласаң бейиштин эшигин дагы чоңойтуп кеңейтип алган. Ал эшик бүгүн жабылып калат. Таманынын астында болгон бейиш, таманын астында эмес, ошонун ыраазылыгында дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бир суроо берем. Жүрөккө колду коюп туруп, так жооп беребиз. Араңарда кимиңер энеңдин бутун жууп, бутунан өпкөн балдар болсо, кыздар болсо кол көтөрсүн. Уялбай, тартынбай, мен апамдын колун бутун жууп, бутунан өпкөнмүн деген кол көтөрсүнчү. 3-4. Я. Массаж ооруп калган кезде укалап койгон, баарыбыз эле укалаганбыз. Бирок мен бейишим болгон, сенин таманыңдын астында бейиш апакем деп бутун өпкөнбүзбү? Эгер силердин араңарда, ордуңарда энелер болгондо балдарынын, кыздарын бутун эмес, башка жерлерин жууган кол көтөр десе, баары эки кол мен көтөрмөк. Энелер болгондо алар биздин бутубузду эмес, денебиздин бардык жерин өбүп чыккан. Урматтуу